Бишкектеги Токтогул көчөсү унаа кыймылы үчүн ачылды. Бул тууралуу мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Токтогул көчөсүнүн Манас проспектисинен Турусбеков көчөсүнө чейинки бөлүгү ачылды. Токтогул менен Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишине технологиялык себептерден улам асфальт төшөлгөн жок. 10 күндөн кийин унаа кыймылын токтотпостон асфальт төшөлөт деп билдиришти башкармалыктан. Эске салсак, аталган көчө Манас проспектисинен Үмөталиев көчөсүнө чейин июль айынан бери жылуулук түйүнүн оңдоо үчүн жабылган болчу. 1-Май райондук сотундагы жылуулук электр борбору тууралуу иш боюнча процессти мурунку өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жактоочуларынын өтүнүчү менен токтотуп коюшту. Бул тууралуу жактоочу Нурбек Токтакунов билдирди. Анын айтымында, Сапар Исаковдун ден соолугунун абалы өтө жакшы эмес. Ал дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Мындан улам соттук отурумга катыша албайт. Эске салсак, Сапар Исаков ооруканага 16 августта келип түшкөн. Ага омуртка артериясынын синдрому деген диагноз коюлган. Жогорку кеңештин имаратындагы сантехникалык алмаштыруу үчүн кайтадан тендер жарыяланды. Бул тууралуу Спутник агенттиги мамлекеттик сатып алуулар порталынын шилтемеси менен жазып чыкты. Парламенттин иш башкармалыгы биринчи тендерге катышуучулардын саны аз болуп өтпөй калганын ырастады. Эреже боюнча тендерге 2ден ашык талапкер катышуусу керек. Сантехниканы сатып алуу үчүн 708,2 миң сом каралган. Анын ичинде 23 чоң унитаз, писсуарлар жана сенсордук кран, раковина жана монтаж үчүн жабдуулар бар. Тендер 11 сентябрда аяктайт. 4 октябрда Грозный шаарында Absolute Championship Ахмат турниринде Тайсон кайманаты менен таанымал кыргызстандык мушкер Канат Келдибеков беттешке чыгат. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий Instagram баракчасында маалымдалат. Мушкер 61 кг салмакка чейинки категорияда россиялык Дукваха Астамиров менен беттешмекчи. Жол кырсыгына кабылып, алган жаракатынан каза болгон Садыр Жапаровдун уулу Дастан Мусталиевдин сөөгү Ысык көл облусундагы Түп районунун Кең суу айылына 28 августта саат 11:00 коюлат. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабиден Токтосунов билдирди. Белгилей кетсек, Дастан 22 августта мотоцикл менен бара жатып жол кырсыгына учурап 4 күндөн кийин эсине келбей, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун реанимация бөлүмүндө көз жумган. Токтосунов ошондой эле Садыр Жапаровду баласына топурак салуу үчүн, убактылуу кое берүү үчүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысына жана президент Сооронбай Жээнбековго расмий кайрылганын, азырынча жооп боло электигин кошумчалады. Ошондой эле акыркы маалыматтар боюнча Садыр Жапаровдун уулунун жанында дагы кыз болгон. Ал учурда больницада, абалы орточо. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун айдоочусу жана жан сакчысы соттун чечими менен ушул жылдын 23 октябрына чейин камакка алынды. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунан маалымдашты. Маалыматка ылайык, ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына Кой Таш окуясына тийиштүү ишке байланышкан документтер менен буюмдарды мыйзамсыз негизде берген деген айып тагылууда. Эске салсак, Ички иштер министрлигинин экс орун басары Курсан Асановдун айдоочусу ошол эле убакта жан сакчысы 24 августта кармалган.